Assalamu alaikum tug'anlar, qandaysizlar? Tinchsizlarmi? Ha, o'tib ketgan aytinglar menen. Aytlar yaxshi o'tkazib oldinglarmi? Buna Xudo qalasa orozo da püttü, orozon ertesi aytda püttü tug'anlar. Emi kechagi günde bir Aspekt deyen bala var elе, özünüzдөр bilesizler. Sadır Japarov'un жақын adamı. Hazırkı uçurda türmöde oturat. Ошол өзүнүн постуна жазып кеткен темаларды мен туугандар мына 8 ай 9 ай мурун эле билгенмин да. Мына Садыр Жапаровдун кантип бийликке келип калганы, ким колдогону, кантип кимден канча калганы баардыгы эле ачыкка чыккан туугандар. Мирбек Орозов. Жақшы Құдаға шүгір, өзің қандайсың. Анан кейін эми азыр мен Мелис Аспектті өзі қолдаған адам емесмін. Қолдабойм дагы, мен билем бул адам экен, кылмышкер бул адамчы. Бардыгы билет, бирок кылмышкер болгону менен мен сиздерге айтып кетейин туугандар. Баягы адам баласы өлгөндө да ачык чындыкты айтып өлүш керек экен да. Ачык. Действительно, убагында булар ошондой арам акчалар менен шайлоону өткөзүштү. Кимден канча акчаны уккан баардыгы эле билет. Анан Садыр Жапаровдон сурабады эле, акчаны каяктан алып атасыз, кече жакында эле түрмөдөн чыкпадыңыз беле дегенде, пенсионерлер берип атат, алар берип атат, элдер жардам берип атат деп эле. Ошол нерсе эми азыр ачыкка чыкты да, ким жардам бергени, кимден канча акча алганы мына ачыкка эми чыкты. Мына мен айтып келгем, Жээнбековду камалбайт деп мен айткам туурабы? Себеби экөө бир команда болуп калган. Жээнбеков акча бериптир, 10 миллион акча бериптир. Мына Аспеков айтат, мен өз кулагым менен уктум деп. Силерге керекпи? Факт керек, мына. Эми бул боюнча туугандар иш козголуш керек. Ошол шайлоодогу арам акчалар кимден канча алганын толук элге жеткизиш керек. Ачык айтыш керек да аны нерсени. Кайсы бизнесмен канча салды. Ошол толук ачыкка чыгыш керек да. Мына Мелис Аспековдун Facebook баракчасында жазылып турат, кимге канча акча берген, ар бир координаторго ошол кара балтаны коло, чүйдүк коло, каерде болгон полный подпись менен алыптыр, көрдүңүздөр, тил кат менен. Колун коюп, канча акчаны каерге кетиргенинчи. Мана жакшы туугандар, себеби жакшы күн болуп атат, эмнеге? Жаман эмес, мына мен айткандар чыгып келип атат, баардыгы эле туура келип атат. Мына мен айтып келгенмин, Садыр Жапаровдун кандай адам экенин, кантип бийликке келип калганын айтып келдим. Мына келишимге барган дедим туурабы? Келишимге барган ошол Жээнбековдун келишимге барбаганда бийликти колуна карматпайт эле. Ошо ачык эле чыгып атпайбы? Кечээ шайлоодо арам өттү. Шайлоо чын өткөн жок, арам өттү. Буну назначили. Ошону айтып келип атпайм туугандар. Ошон үчүн мен мыйзамсыз туугандар. Айтып атам, мыйзамсыз. Мына бул киши мыйзамсыз президент болгондон бери нелерди ойлоп таапты. Onu ayta berip өзүм эле какшап калып туугандар. Бул киши 36 жаранды Баткендеги событияда ушул киши түздөн түз күнөөлүү. Ошого да жоопко тартылыш керек бул киши. Бизде бир кыз кече кызыбыз жакында өтүп кетти эле, ошондан 44 сотрудник милиция жоопко тартылды эми ар түрдүү болуп. Эми биздеги 36 жараныбыз Баткенде событияда өлүп атат 3 күндүк согушта. Ошодо бир чиновник, бир адам жоопко тартылган жок. Не себептен? Ошону суроону мен сиздерге берейин туугандар. Эмне үчүн? Эмне үчүн ондай болуп атат? Маңкурт болуп калдыкпы? Же мен түшүнбөйм. Биз талап кылышыбыз керек да. Болуптур, мыйзамсыз, майли, мыйзамсыз келди, мыйзамсыз отурду. Мына 5-октябрдан бияк баардыгы мыйзамсыз деп атабыз. Бул кишинин өзү отурушу, аз отурган жери да мыйзамсыз туугандар. Ошону айтып атпаймынбы? Ошон үчүн мен сиздерге укук таласына киришибиз керек кайта. Укук таласына кирбейинче мына бир мамлекет жакшынакай кылып биз менен сүйлөшпөйт мына. Ошон үчүн айтам, изоляцияда калдык туугандар. Качан гана мыйзамдуу бийлик келет, анан башка мамлекеттердин жетекчилери тең ата сүйлөшөт туугандар. Ага чейин мыйзамсыз түрмөдө отурган кылмышкерлерди алып келип отургузуп алсак, ушинтип мыйзамсыз деп тоготпой коет. Мына ошол ачыкка чыгып атпайбы? Баардыгы ачыкка чыгып атат.
Эми баягы айткандын сөзү жаман болбой, баягы эми сын пикир болуш керек. Кайсы мамлекетте болбосун сын пикир болуп келиш керек туугандар. Сын пикир болуп келиш керек туугандар. Кайсы мамлекет болбосун. Сөз эркиндиги болгон. Мына мисалы, ошо эле Молдохматовду алып кетели. Жеңиш Молдохматов. Эмне себептен камады? Жөн эле сын пикир айтканына айтып койгону камап койду. Эми элестеткиле. Сөз эркиндик сөзү болгон боло берет туугандар. Кыргыз элинде диктаторство кылам десе адашат туугандар. Бизде кыргыз элинде диктаторство болбойт эмес, ошо режим болбойт. Болгон дагы эмес. Биз кыргыз эли ошо окшогон сөз эркиндиги болуп келген, боло берет. Кийинки муундарга деле ошол нерсе кылат. Себеби биз кыргыз эли ушундай свобода мындай айтканда. Эркин элбиз. Бизге эми бирөө келип алып конституцияны өзгөртүп, бул конституция деле мына азыркы жаңы конституциялар деле мыйзамсыз туугандар. Мен ачык айтайын. Кече Бишкек городской кеңешинин шайлоосу жокко чыгарды, анан Ош шаардыкы жокко чыгарды. Мына конституцияда деле, жаңы конституциялар деле легитимсиз мындай айткандачы. Легитимсиз. Ачык эле айтыш керек. Буну деле жокко чыгарыш керек туугандар. Ошол эле мына 5-октябрдан баягы болгон нерсенин баардыгы жокко чыгар. Качан гана укук таласына киребиз туугандар. Мыйзамдуу президент тандайбыз туугандар. Таза инсандарды келет. Анан кыргыз эли жок дегенде кичине алдыга умтулуп мындай мына туңгуюктан чыгат туугандар. Мына деңгээли төмөн, билимсиз, мындай эми элестеткүлгү. Аз келгенсип 2 жолу түрмөгө отурган, аферист, мошенник, эми айтпай эле коеюн, аты эле көп болуп кетти. Коргошонуу, казино пруш, эми аты эле көп бул кишининчи эмичи. Эми элестеткүлгү, ошо адам биздин мозгибизди пудрить этти да, мындай айткандачы, мозгибизди пудрить этип, алдап, элди алдап бийликке келди. Мына өзүнүн жанында жакын жүргөн адам, мен бул Мерисим Аспековду актаган жерим жок. Бул да кылмышкер, себеби ошого колу менен ошо жардам берди, ошо кылмышкер жасаган ошол жерде ошол Жээнбековдон деп атат да, Аспеков айтат, Жээнбековдон 10 миллион алды деп. Адам да көп алса керек туугандар. 10 миллиондон да көп алышы мүмкүн туугандар. Менин жеке оюм да, себеби болгондо айтып атпайбы, анан Садыр Жапаровдон сиз кече түрмөдө отурсаңыз, анан аз акчаларды мына президенттик шайлоолорго акчаны каяктан алдыңыз десе, пенсионерлерден алдым. Эл жардам берип атат десе, акасы пенсионерден алыптыр, Жээнбеков деген пенсионерден алыптыр да. Ошон үчүн ошо 10 миллионго Жээнбеков экс макамын сактап калыптыр, мындай айткандачы. Жок дегенде экс макамын сактап, ошол статусту алыптыр да. Ошондой болуп атат туугандар. Ошон үчүн туугандар, биз көзүбүздү ачпагыча, бизге окшогон жаш жигиттер, жаш уулдар, кыздарыбыз бар, уулдарыбыз бар, чындыкты айтып келгенбиз, айта беребиз, сөз эркиндиги болгон и дальше болот. Мен сиздерге ошону айтып кетейин. Бул Садыр Жапаровдун мыйзамсыздыгын мен сизге башында эле айтып кеткенмин. Биягы деле мыйзамсыз, аягы деле мыйзамсыз. Баардыгы мыйзамсыз. Бийликтин турушу өзү азыр мыйзамсыз туугандар. Бул бийлик келгенден бери кылган иштерди мен сиздерге эсептеп берейин. Кумтөрдү улутташтырам деп улутташтырбай турат мына туугандар. Не деди Кумтөрдү? Бийликте мыйзамсыз басып келгенден кийин Кумтөрдү алтын калбай калды. Алганын кереги жок деди. Ана туугандар. Экинчи, жер таластагы жери алтын кени туугандар. Орустарга берди, Путин экөө атышты мына. Болбосо 2015-жылы өзү Садыр Жапаровдун посу бар. Таластык элдерге жери боюнча жазган посу бар. Ошону окуп чыксаңыздар болот. Эми ошол айткан сөзү менен азыркы кылган иши дал келбейт мына туугандар. Дагы эмне болду? ГЭС боюнча. ГЭСти өзбектер менен 2 миллиард ГЭСти курабыз деп 3 жылда бүтүрөбүз. Ошо өзбектер ошол жерден акчасын алгыча ошол жерди иштетет деди. Ана туугандар. Ол Кудай билет, канча жылда акчасы чыгат, аны да билбейм. Кемпироватты кетип калайын деп бир калды. Орто Токой суу сактагычы кеткен. Ачык эле айтыш керек. Орто Токой суу сактагычы кетти. Мен сиздерге ачык эле айтайын, себеби ошол жердеги Алабука эли ал жерди сакталбайды. Кемпироват азырынча токтоп турат. Себеби кыргыз элинин ошо Кемпироваты, ошо Куршаптын эли, өзгөнүн эли чыгып, талап кылып жок дегенде сактап калды. Мына туугандар. Аз келгенсип жетим тоо бар туугандар. Бизде жетим тоо деген билесиздер өзүңүздөр. Ошону Кытайга берет. Эртең Кытайга барып келе турган болсо,
барып келгенден кийин 7 тонну Кытайга берет мына. Ачык эле айтайын. Анан бунун ойлогон нерсеси казино куруш, баягы казинолорду адалыраак деп, мына ошо ою только ошондой нерселер. Курманбек Бакиевдин иниси бар эле, ону чыккан өкүмүн жокко чыгаруу мына. Аста ошо менен мындай болуп атат да туугандар. Мына кылган иштер, мына жок дегенде 100 күндүк кылган иштери. Баткендеги 3 күндүк согуш туугандар. 36 жаранын бегүнү өлдү. Мына кылган иштер туугандар. Коргошууну мына туугандар, коргошууну ойлоп таап, элди коронавирустан сактайм деп ана ойлогон нерселер туугандар. Мына ойлогон нерселер, мына ачык айтыш керек да, аны ачык айтса эле жаман көрөрсүң. Сен пикир келген боло берет, айтып келе берет. Мына ачык айтыш керек. Москвадагы Груз-200 чет мамлекетте өлгөн жарандардын өлгөндөн кийин мамлекет кепилдик берет, өзү алып кетет деген. Ол сөзү деле жолу воздух туугандар. Ошо боюнча калды. Азыр ушул сыртта жүргөн мамлекетте өлгөн жарандарыбыз эл өзү чогулуп, эл акча кошуп, ошентип эле жөнөтүп атат. Мисалы, көп жерде ошондой эле болуп атат азырчы. Анан айтып койсо эле сын пикири жаман көрүп жатып калышат экен. Мына кечегинде Бакай айтты. Бакайды берки Богзат деген бар, ал айтып кетти жамандап. Мына бири-бири менен эле өздөрү менен келишпестик нерселер. Мына азыр акырындап баягы революционный пожирать своих детей болот. Ачык айтыш керек анычы. Биз кошулбай койсок деле өздөрү менен өздөрү болуп тытышып эле жок болот. Буларчы өздөрү эле кетет. Булар менен кыйналып деле отуруштун кереги жок мындай кылыпчы. Ошон үчүн качан гана Кыргызстан элине тажрыйбалуу, күчтүү, таза инсан, коррупцияга аралашпаган адам болсо, ошондо адам келгенде Кыргызстанды алдыга жылдырып кетет, ушу туңгуюктан алып чыгып кетет. Ана бизде кимдер отурат, мына көрдүңүзбү? Мен сиздерге айтып берем, бизде кимде отурганды. Жалаң баягы заправщиктер, коммерсанттар, мошенниктер, аферлор, жалаң баягы Кудайдан жол качкандар отурат да ошол жерде. Билими төмөн. Мына мисалы билими төмөн боюнча баягы министр кайсы эле баягы өзгөндү Баткенге карайт деген. Мына ошондой билими төмөн адамдар. Мына чегара маселеси боюнча мына азыркы кылып аткан төмөн да мына билими төмөн кылып Кыргыз элинин кызыкчылыгы ойлонбой, ошол башка мамлекеттин кызыкчылыгы ойлонуп кетип атат. Мына ошол именно варх жергесине коридор ачып атат мисалы. Мына ошол азыр ушул бийлик ошол жерге коридор ачып берсе, биздеги сүлүктүүдөгү жерлерибиз, Баткенден нарага кирип кеткен жерлерибиз анклавда калат. Кечегенде 3 күндүк согушта көрсөттүк, анклавда калган кандай болот экен. Жолдорубуз баягы биздин кеткан жолдорубузду атып туруп алды, канча деген жарандарыбыз ошол жерде өлүп кетти. Мына ошондой болот туугандар. Ачык чындык чын болот, ачуу болот туугандар. Ошон үчүн мен сиздерге айтып атам. Качан акылыбызга киребиз, качан алданбаганга аракет кылабыз. Мына Кудай бар экен туугандар. Ош шаарынын кеңешинин шайлоонун жыйынтыгы жокко чыкты. Бишкек шаарынын жыйынтыгы жокко чыкты. Мына туугандар. Көрүп атасыздарбы? Мына ушундай результаттар. Ошон үчүн туугандар, алданбаганга аракет кылалы, анализ чыгарышты үйрөнөлү. Мына өзүңүздөр көргөндө эми дагы алдыда дагы көп нерсе алдыда болот туугандар. Дагы көп ыйлайбыз туугандар. Мына мыйзамсыз президент алып келген ким шайлады, ким алып келди? Азыр эми баардык ошо 6,5 миллион эл жабыр табат ушул адамдын айынан,чы. Мына калп болсо айтыңыздар. Мына баардыгыбыз жабыркап атабыз тура ушунун саясатынан, мыйзамсыз кылган саясатына кылмыш мына бул кылмыш жасап атат. Биз жаракымда айтканда ошонун үзүрүн биз көрүп атабыз, кыргыз эл көрүп атабыз, туурабы? Ошон үчүн туугандар, ойлонуу, иш кылалы туугандар. Мына мен айтып кеткендей эле ошол акчаны каяктан алганын көрсөтүп кетти. Ону мен мурда эле айткам, акчаны каяктан алгандарын мисалы. Болду да. Эмне дейбиз? Эми Гүлнур эже, менин оозуму жаап аткан сиз эмессиз биринчиден эжеке. Анан эфириме сизди бирөө зордуктап киргизген жок, сиздичи. Кирбей сизди суранган жок.
Ne deyт, biri жазып келиптир, ne deyт? Бейбек Жумабек, номериң берчи. Байбек, биринчиден сен духуң жетеби экен менен жолукканга биринчиден. Анан жолукканда ушу сөздөрүңө жооп берип калба. Мен сен ойлогон адам эмесмин да. Жөө эле мени союп кет дегенчи. Алейкум ассалам, Жыргалбек. Жыргалбек, Мен ыйлаган жерим жок туугандар. Мына бир эже жазып кетти, сен ыйла. Мен чындыкты, акыйкатты айтып атам. Болгон нерсени айтып атам. Мына ошо шайлоодо, президенттик шайлоодо арам акчалардын кимден алганын ачыкка бүгүн чыкты. Кечегинде айтып чыкты кимден канча акча алганын. Мына көрүнүп турбайбы туугандар? Мен эми мыйзамсыз бийликке мен жардам бере албайм. Биринчи бул мыйзамсыз бийлик, биринчи мыйзамдашыш керек. Анын үчүн эмне кылыш керек? Мыйзамдашыш үчүн, onun үчүн ошол 5-октябрдан бuyagы чыккан бар жокко чыгыш керек. Жаңы шайлоо өтүш керек. Жаңы президенттик шайлоо, парламенттик шайлоо. Жаңы мына укук таласына киришибиз керек. Болду, ошондон мыйзам таласына киребиз туугандар. Бул Садыр Жапаров айтыш керек, мен шайлоону өткөзөм, жаңы шайлоо. Бирок өзүм катышпайм деп туруп, бул айтыш керек да. Мен жаңы шайлоо, президенттик шайлоодо кылып берем, парламенттик шайлоодо кылып берем. Бирок мен президенттикке катышпайм деп туруп, бул отставкага кетиш керек. Бизде премьер-министр ошол азыркы министров бар, азыркы Марипов, ошол эле жүргүзүп турат. Жаңы шайлоо өтүш керек, бул отставкага кетиш керек, жаңы парламент келиш керек, жаңы президент келиш керек. Ошондо мыйзамдуулуктун укугунун таласына киребиз. Ага чейин мына көрдүңүз, деңгээлин көрүп атпайбыз туугандар. Бул кылган кишинин деңгээли, айыл өкмөтүнүн деңгээли десек болот да туугандар. Айыл өкмөтүнүн деңгээли бул кишинин акылы деле, паңпарасмасы деле ошондой. Эми элестетип көргүлө эми бул. Бул кишини баягы мен Жеркала тауындагы баягы көмүр теңи барлы, ошол жерде курутканда эле айткам, бул киши болгуда эмес депчи. Мына азыр сүйүнүп жүрөт до концалар. Мына кумтөрдү мынанча штраф салды деп. Майыр Кыргызстандыкынан кыргыз соту чыгарышы мүмкүн. Бирок эртең международный сотто утулуп калсалар кантесиң? Эч ким кепилдик бере албайт, эртең международный сотто, арбитражный сотто утулуп калганыңарды. Сүйүнөт, ошол акчаны биринчи алгыла. Анан сүйүнгүлө туугандар. Ошон үчүн азыр сүйүнгөн эрте, сүйүнгөндүн кереги жок. Гүлнара аялым деген. Эми ушунча аял кишиден ушундай сөздөр чыкса мен билбедим. Бул Гүлнара бул аял киши меселе окшойт, бул фейк окшойт. Эми мен деңгээлим өзүмө жараша. Карапайым элдин баласынын деңгээли кандай болсо, эми мен айтпай эле коеюн, мактаныштын эле кереги жок. Бирок Садыр Абаңарга салыштырмалуу кичине бийигирээк турам, ачык эле айтайынчы. Садыр Абаңарга салыштырмалуу бийигирээк турам, бирок укуңар келип атса да, эми деңгээлим сурап атпайсызбы? Садыр Абаңардын деңгээлинен бийигирээк турам, мына. Ошентип өзүңөр айырмалап койсоңор болот. Жок дегенде мен өз пикирими, сын пикирими жүрөктөн айтам деген. Планшет кармап окубайм, мисалы. Абаңарга окшоп планшетти кармап жүрбөйм. Планшеттин зарядкасы өсүп калса, сөзү да түгөп калат, туурабы? Мен андай эмес. Мен өз ичимде чыккан пикирими, сын пикирими, ойлогон оюм айта берем, мына мисалы. Ойлонуп эле сүйлөп атам, мына көп жазып атат, ойлонуп сүйлөп атам. Эми чындыкта эмне чычалайсыңар? Чындыкты айткан нерседен чычалабагыла. Ачык болот чындык, ушундай ачык болот. Мен эфириме жалаң баягы троллдор кириптир. Берке Илгиз досум айтканда Питердеги турдук бул. Буларды төккө сөгүш керек да өзүчө. Анан өздөрү кирип алат да анан сөздү угат да анан чыйып кетишет. Булар мындай тууганда, бул троллдор мындай болот. Бул Садыр Жапаровдун өзүнүн командасы, ушу баягы группаларыбыз бар деп өтүп эле, 50 группа, 100 группам бар деген. Ошо группаларда отурган адамдар. Ошо адамдар келип фейк сөздөрүн жазат. Ол жазат, бул кылат, бизге окшогон активисттерге эфирине кирип, эфирин кызытат, жакын отуруп, болбогон нерсе абасын жалдап, абасы король голый болуп турса дагы абасынын жакшылап, болбогон популист сөздөрүн айтты, ошондой кылып элдерге жайылта турган троллдор буларчы. Мына ошондой болот, чындык болот. Бирок убагы келет, ушу троллдор, азыркы троллдор кийин жооп бергенге туура келет. Ошону ойлонуш керек булар дагычы.
Куда кааласа Рахман Сансанович. Жок, мен өзүм мактаган жерим жок. Эми деңгээлиң кандай деп атпайбы? Карапайым элдин баласынын деңгээли кандай болсун? Садыр Жапаровдон бийирээк деп атам да, мен өзүм мактаган жокмун. Мен өзүм бул кишинин деңгээлинен бийирээк деп атам да. Себеби мен жок дегенде кичине баягындай стратегически алдыраак жүрүп атпайбы? Бул анча бул тупой десем да капа болушат. Эми дөпөрак болуп атпайбы булчу? Көп жерден өзүн өзү ашыкпай арык казып атат да өзүнө элечи. Ошого түшүнбөйм да бул кишиничи. Эртең бул киши бийликтен кеткенден кийин камалат. Качып кетпесе элечи. Ана бул кишинин үстүндө канча деген кылмыш жатат туугандар. Мына бир эле Баткен боюнча эмес туугандар. Мына президенттик шайлоо боюнча мына туугандар. Ошол жерде арам акча акчаларды иштеткенби? Бирби, экинчиси туугандар. Баткендеги 36 жаран бейгүнөө өлгөн жарандарга 2, түрмөдө мыйзамсыз чыкты 3, мыйзамсыз акталды 4. Эми бунун иши көп. Мыйзамсыз талапкерлерди бер. Буга иш өтө көп козголо турган иш туугандар. Себеби анан аз келгенсип одосун алып келип узурпация власти деп коет туугандар. Мамлекетти баскынчылык баскан. Мына туугандар. Ошентип эле буга иш козголо турган иш көп. Бул